Assalamu alaikum, саламатсыздарбы? Биз азыр Сузак районуна караштуу Күмүш Айыз айылындагы Имам Азам балдар жана кыздар медресесинде турабыз. Бул жерден азыр силерге көрсөтүп, максаттары, кандай окуулар бар, кандай пайдасы тийип атат ушулар жөнүндө көрсөтүп өтөбүз. Ушул көрүп турган фойе кыздар медресесине кире бериш жайы болуп эсептелет. Бул жерде араб тили, Куран, хадис, англис тили, кыргыз тили предметтери үйрөтүлөт. Андан сырткары болсо чеберчилик үйрөтүлөт, компьютерлик сабаттуулугун ашыруу, анан кулинария дагы бул жерде үйрөтүлөт экен. Бул жер мугалимдердин методик кабинети. Бул жерде мугалимдер расписание түзүшөт, андан тышкары сабакка даярданышат. Бул болсо кыздардын окуу кабинети болуп эсептелет. Өзүңүз көрүп тургандай, өтө жакшы мебелдер менен жасалган. Атайын кыздар үчүн заманбап тигүү машиналары менен камсыздалган. Азыркы күндө мугалим болуп иштесе дагы, больницада иштесе дагы, балага билим берүүдө дагы компьютер керек болуп атат. Имам Азам кыздар медресесинде кыздардын компьютерлик сабаттуулугун ашыруу үчүн каналар ушундай компьютерлер менен камсыздалган. Ушул кыздар медресесине атайын Абдулазиз Каары коомдук кайрымдуулук фонду ачылган. Сиздерге азыр ушул кайрымдуулук фондун максаттарын айтып өтөйүн. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жетим жана жесирлерге, кароосуз калган балдарга, майып балдары тарбиялап жаткан үй бүлөлөргө, жаш майып жана оор оорулуу балдары бар үй бүлөлөргө ар тараптуу колдоо көрсөтөт. Көрсөтүлгөн жардамдар төмөнкү жерлерге иштетилет экен. Медресе окуучу жана мугалимдерине, мектеп окуучуларга адеп ахлак сабагына, майып балдарга, жетим жесирлерге жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, окуучулар үчүн зарыл болгон журнал жана китептерге, оор оорулуу балдарга жана үй бүлөлөрүнө, андан сырткары медициналык жардам жана дары дармектерге иштетилет экен. Биз азыр Имам Азам медресесинин балдар корпусуна турабыз. Бул корпус, бул медресе 1996-97 жылдары курулуп бүтүрүлгөн экен, ошондон бери иштеп келет экен. Андан кийин мечит курулган, мечит 2000 жылдардан бери иштеп келет. Азыр ичкерине кирип көрсөтөбүз балдар медресесин. Кеттик. Киргениңизде бул жакта мына биринчи этаж окуучулардын окуй турган кабинеттери, андан экинчи этаж болсо ошол жатаканалары. Азыр балдар медресеси 2 жылдан бери иштебей турат экен. Себеби заман талаптарына жооп бере албаган үчүн, каржы маселеси боюнча акча жетишпегендиги үчүн экен. Бул жакта мына кабинеттер ошол айтканымыздай 2 жылдан бери иштебей турат экен. Ремонттор керек экен бул жерлерге. Бул жагы шайлоо убагында ушул токсулган экен. Бул жагы ошол акырына чейин сабак өтө турган кабинеттер. Эми азыр силер менен экинчи этажга чыгып көрөбүз, жатаканаларына. Бул балдар медресесинин экинчи кабаты болуп эсептелет. Бул жерде балдар, алыстан келген балдар ушул жерде жатакана кирип жатып, анан күндүзү окуйт, түнү болсо ушул жерде эс алып жатышат. Анан ушул жерден жакындан окуй турган болсо, барып келип окуса да деле болгон. Азыр ичкери кирип көрөбүз. Ушул Имам Азам балдар жана кыздар медресеси азыркы күндө Абдулазиз Каары кайрымдуулук фонду ачылган. Ошол жерге сиздер өзүңүздүн жардамыңыздарды көрсөтүңүздөр болот. Андан сырткары силерге жардам муктаж болсоңуз, келсеңиздер, ушул жерге жазып, силерге колдон келишинче жардам беришет. Ушул Абдулазиз Каары кайрымдуулук фондуна жардам берүүнү каалагандар болсо, ушул көрсөтүлгөн номерлерге жана ушул реквизиттерге жөнөтсөңүздөр болот. Андан сырткары телефон номерин да калтырабыз. Сүйлөшсөңүздөр болот.